Улуу ватан экендик согушта курман болгон жоокерлердин жаркын элесине арналып минуталык аза күтүү жарыяланат. Майрам күндөрү ардагерлерибизди эстебизден шаардык мэра башка күндөрдө дайыма ушул улуу атамекен сог катышуучуларын ооруктун ардагерлерин дайыма шептикке алып, алардан кабар алып, жардамдарды берип турабыз. Бүгүн ушул иш-чарага шаардык мэриядагы мына кырдаалга жараша бүгүн площадьта атайын даярдыктар бар эле, бирок өткөзбөдүк. Бирок ошентсе дагы атайын жетекчилер менен, укук коргоо органдарынын жетекчилери менен келип ушул атамекен согуштун согушка катышып келбей калган ушул өтүп кеткен ардагерлерибизди эстеп ушул Өчпөс отко келип гүл коюп ушуларга эстеп атабыз да. Эми мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы мекендештерибизди, Ош шаарынын тургундарын, шаардын конокторун ушул улуу жеңиштин 75 жылдык майрамы менен куттуктаймын. Биз ушул жеңишке ар бирибиздин ата-бабаларыбыздын эмгеги чоң. Биз эч качан азыркы муундар, жаштар булардын эрдиктерин биз унутпай дайыма эстеп жүрүшүбүз керек. Ушул жаркын заманды, жаркын жашоону ушул биздин ата-бабаларыбыз ушул бизге билек кылып кеткен десек болот да. Ошон үчүн биз дайыма буларды эстеп, азыркы жашап аткан ардагерлерибизге жардамдарды үзбөй берип турушубуз керек. Шаарыбыздагы жарандарды дагы бир жолу куттуктап, эч качан биздин кыргыз мамлекетибизде мындай согуш, апаттар болбосун, тынччылык болсун, ар бир үйдө ушундай майрамдар болсун, жакшылыктар, точкулуктар, молчулуктар болсун демекчибиз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.